Теодор Герцл. Келген мақсатыңызды дароо айтыңыз. Жер сурап келдім. Палестинадан жөөттөр үчүн жер сурап келдім. Osmanlı империясы чоң бир мамлекет. Бүгүн жөөттөр Орусияда, Румынияда жапа чегип келишет. Аларга соода сатык кылууга тыюу салынган. Осман мамлекетинен башка жактарда алардын укуктары чектелген. Бул акыйкатты эмне үчүн гезиттериңерде жазбайсыңар? Тескерисинче, Осман мамлекети жөөттөргө кысым көрсөтөт деп доомат кылып жазып жүрөсүңөр. Ал жаңылыктар саясий бир максатта чыгарылып жүрөт эле. Эгер сүйлөшө алсак, баары башкача болот эле. Аларга Палестинадан жер бериңиз. Өз мамлекеттери болсун. Өзүңүздөргө маалым, жөөттөрдүн арасында абдан бай адамдар бар. Кылган жакшылыгыңар унутта калбайт. Османдордун Европадагы бардык карыздарын жабабыз. Сизден өтүнүчүм, Куддустан бир уч жер сатыңыз. Мен бир уч жерде сатпаймын. Бул жерлер мага эмес, элиме таандык. Бул жерлерге элим канын төгүп ээлик кылган. Керек болсо бул жерлер үчүн дагы каныбызды төгүүгө даярбыз. Менин аскерлерим Сирия, Палестинада курман болду. Биринин артынан бири туткун болуп шейит болушту. Согушка аттанган ар бири кайра келбеш үчүн өз жанын согуш талаасында курбан кылды. Бул мамлекет мага эмес, элиме таандык. Мен анын бир уч жерин дагы бере албаймын. Бул жерди коргоо үчүн өз жаныбызды кыюуга даярбыз. Куддуста бир сионист мамлекет курулуусуна жол бербейм. Биз өлкө курмакчы эмеспиз. Биз болгону өз жерибизде осмондор менен тынчтык, биримдикте жашагыбыз келет. Паша! Ортодогу Давид жылдызы. Анын астындагы жана үстүндөгү көк сызык, ал болгону эки сызыкча, эч кандай мааниге ээ эмес. Эгер анын максатын унутуп калсаңыз, мен сизге эскертейин, Герцл мырза. Бул эки сызыкча Нил жана Ефрат. Силер бул байракты сызуу менен өзүңөрдүн максатыңарды ачыктагансыңар. Силер Нил менен Ефраттын ортосунда сионист мамлекет курабыз деп ураан чакырып кыйкыргансыңар. Мына эми азыр мен кыйкырам. Менин али көзүм тирүү экен, мындай мамлекет курулбайт. Мен буга жол бербейм. Эми жогол менин көзүмдөн. Жогол бактысыз надан.